My guess is in probably 10 years, it will be very unusual for cars to be built that are not fully autonomous. 10 years. 10 years from now. Yeah. I think almost all cars built will be capable of full autonomy in about 10 years. As it is, the Tesla cars that are made today have the sensor system necessary for full autonomy. Менимче 10 жылдан кийин эле конвейерден чыккан машиналардын дээрлик бардыгында автопилот болот. Бүгүн Тесланын бардык машиналарында бул үчүн керектүү болгон датчиктер бар. Жана алардын кубаттуулугу автомобилди адамга караганда коопсуз автопилот аркылуу башкарууга шарт түзөт. Машинада азыр лифтте жүргөндөй эле жүрүп калабыз. Сиз жөн гана кайда барарыңызды айтасыз. Машина болсо өзү сизди керектүү жерге жогорку коопсуздук шартта жеткирип коет. Автопилот машиналар бул өтө ыңгайлуу, бирок ошол эле маалда дүйнө жүзүндө машина айдап жан баккан миллиондогон кишилер жашайт. Андыктан биз бул адамдардын ролун карап чыгышыбыз керек. Анткени бул процесс өтө жакындап калды жана көптөр үчүн чоң шок болот. Азыр дүйнөдө интенсивдүү жүрүп жаткан завод-фабрикаларды автоматташтыруу процесси жумушчу орундардын кыскаруусуна алып келет. Жасалма интеллект жаатында болуп жаткан азыркы чоң жетишкендиктер өзгөчө ортоңку класска чоң таасир тийгизет. Автоматтык өндүрүш теңсиздик, байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырымды күчөтөт. Интернеттин мүмкүнчүлүгү менен көп адамды жумушка албастан эле чакан топ аябай чоң киреше таба алат. Машина адамды сүрүп чыгышы дүйнөдө оңчул маанайдын күчөшүнө алып келет. Буга Трамптын жеңиши, Brexit далил.